Мындай үй тибиндеги бала бакчадан 3-өсү ачылып, дагы 4-өсү ачылары күтүлүүдө. Бул бакча 20 орундукка ылайыкталып, учурда жаш бөбөктөр тарбияланууда. Министрлер кабинетинин үй тибиндеги балдар бакчаларды ачуу тууралуу токтомунун негизинде Каракол шаарында атайын жумушчу топ түзүлгөн. Ага бардык кызматтын өкүлдөрү кирген. Каалоочулар үйүндө бала бакча ачса болоору маалымдалган. Мени группага кошушту. Үй тибиндеги бала бакчалар деген группа бар экен. Ошол жакка кошкондон кийин ошол жактан анан немеге чакырды. Аттестациядан өтүшүңөр керек депчи. Анан мен бардым. Жыйынтыгында ушул Каракол шаардык мэриясы атайындап эл арасында атайындап жарыя кылынган. Жарыянын негизинде ушундай үйүндөгү кимдердин мүмкүнчүлүгү бар бала бакчага деген бир жарнама болгон. Жыйынтыгында бизде атайындап ушул шаардык мэрия кайрылуулар болгон. Бала бакча ачууну каалагандар тийиштүү окуудан өтүп сертификаттарды алышкан. Мамлекеттик салык кызматынын Каракол шаары боюнча башкармалыгы бала бакча ачкан ишкерлерге салык төлөөдөгү жеңилдиктер бар экендигин айтышат. Салык жагынан алганда бул садикти ачканда жеке ишкер бизге келип каттоого турат. Жеке ишкердин күбөлүгүн алат, анан бул бардык салыктардан бошотулган. Мындайча айтканда, бирдиктүү салыктын системасына тургузабыз дагы ставкасы 0 менен да. Бул болсо салык төлөнбөйт, отчет да берилбейт. Жылына бир гана бирдиктүү салык декларациясын беришет. Каракол шаарында дагы жеке ишкерлер тарабынан үй тибиндеги бала бакчалар ачылып жатат. Биз азыр өзүбүз да көрүп тургандай балдар келип жатат, ишкерлер иштеп жатышат. Бизден буга чейин Каракол шаарындагы Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнөн сертификаттар берилип атат. Каракол шаарында мектепке чейинки билим берүүчү 16 мекеме жана ведомстволук 2 бала бакча бар. Аларда 4286 бала тарбияланат. Андан сырткары 17 жеке менчик бала бакча катталган. Учурда бакчаларга 1200 бала электрондук кезек күтүп жатат. Салтанат Керимкул кызы, Илич Касыенов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктарына.